Помните, когда вы первый раз приходите на какое-то мероприятие или где-то оказываетесь, вы Евразия коомдук уюмунун медиа мектеп долбоорунун алкагындагы иш-чарага орусиялык белгилүү журналисттер, Russia Today эл аралык маалымат агенттигинин редакторлору жана ата мекендик жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Орусиялык НТВ телеканалынын алып баруучусу Владимир Чернышев өз сөзүндө теледеги журналистика жана учурдагы маалымат айдыңындагы атаандаштык темасына токтолду. не нужно аудиторию ставить как бы ниже себя, что вот мы сейчас вам. Аудиторияны өзүңдөн төмөн көрүүнүн кереги жок. Жөн гана жөнөкөй тил менен айтып берген жакшы. Экинчиден баардык спектрди көрүүгө аракет кылуу зарыл. Кандай болгон күндө да ар бир окуянын өзөгү жана кесепети болот. Эгерде сен окуя эмнеге алып келерин, каяка алып бараарын билип, баардыгын тизмектеп алсаң, жалпы сюжеттин негизи келип чыгат. Орусиялык журналист жалган маалыматтар темасына да токтолду. Анын айтымында фейк маалыматтардын кесепетинен көптөгөн жагымсыз окуялар катталып, ири куралдуу кагылышуулар дагы болуп жатат. Бул багытта көбүнчө жасалма интеллект сыяктуу алдыңкы технологиялар колдонулууда. Фейковые новости действительно очень легко. Негизинен фейк кабарларды жайылтуу абдан оңой. Мисалы менин сөзүмдү эле бурмалап, таптакыр эле башка нерсени сүйлөтүп койсо болот. Мунун баарын жасап койгонго түрдүү программалар бар. Бирок мындай жаңылыктарга окуя тууралуу ой жүгүртүүсү жок жарандар ишенет. Андыктан журналистиканын негизги максаты фейктер бурмалай албай турган чыныгы картинаны аудиторияга көрсөтүү болуп саналат. Обычной журналистики давать аудитории картину мира. Медиа мектеп программасы заманбап журналистиканын негизги аспектилерин камтыйт. Камерада иштөө, видео контент түзүү, YouTube жана Instagram платформаларынын алгоритмдерин колдонуу. Долбоорду негиздөөчүлөрдүн айтымында медиа мектеп КМШ өлкөлөрүндөгү журналисттерди жана блогерлерди окутуу үчүн түзүлгөн. Биз чынында бири-бирибизден тажрыйба алмашып, жаңы нерсени үйрөнүүбүз солгундады. Азыр мамилелерди бекемдеп, алакаларды жакшыртып, тажрыйба алмашууну тереңдетүү учурдун талабы болуп турат. Медиа мектептин иш-чараларына Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Тажикстан жана Өзбекстандан 300дөн ашык катышуучу келди. Алдыда мектеп SMM, жасалма интеллект, TikTok, YouTube жана башка популярдуу социалдык платформаларды кошуу менен онлайн курс программасын кеңейтүүнү пландаштырууда. Специалисты, которые уже много лет работают в этой профессии. Бакберди Баязбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.